Намазды баштай албай жатам, эмне кылсам болот? Шайтанды кандай кылып жеңем? Ката болсо кечирип коесуз, башка улуттан болом дейт. Жок, эчтеке эмес. Эми мындай да, шайтанды жеңиш болбойт го эми. Шайтандан кандай сактанам десек да, сактанып алсак чоң кеп да. Буну жеңиш кыйын болуп калды го. Сактанып калайлы анан көрөк. Албетте намазды башташ үчүн ниет кылыңыз, дуа кылыңыз, башкаларга намаз окугула деп айта бериңиз. Анан өзүңүз да ойлонуп каласыз, мен айтып эле атам, өзүм деле окуймун деп. Бу даваттын берекеси ушундай да, башкаларга айта бересиң, ал өзүңө кайта берет да. Анан намаздын пайдасы көбүрөөк. Окуңуз. Рахат кондитердик фабрикасы чыгарган вечер деген конфеттин составына коньяк бар деп жазылып турат. Бирок тойго барсаң, намаз окуган кишилер дасторконго коюлат. Жесе болобу, ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Эгерде составында коньяк деп турса, болбойт автоматически. Башка жейби, ал башка бизге үлгү эмес, шарият бизге үлгү. Шарият деген эмне? Ат-тарикатул махмуда, ал-мавду би вад'ил илахи. Шарият деген бул туган Алла Таала кудайлык жол. Алла субхана ва таала өзү сүйгөн, жакшы көргөн жол ушу шарият. Бизде шарият коньяк бу арам да болду. Кичинекейи чоңу айырмасы жок. Бир тамчы менен бир тоннасы сүткордуку дагы, арактыкы да арам. Айырма жок. Намаздын туура сатын убактысын берип коюңуздарчы сураныч. Муфтияттын сайтына кирсеңиз, ошол жактан табасыз. Баламды эмизгенде кээде бисмилланы айтпай калам, бул күнөө эмеспи? Күнөө эмес, бирок соогуңуз аз болгонуна өкүнөсүз кыямат күнү. Ошон үчүн бисмилланы айтыңыз, эгерде болбой калса, ал кечиримдүү. Тагып жүргөн алтындарга зекет беремби? Берилет. Аялдар ушуга көңүл бургула. Кимдер алтынды бар, тагып жүргөн, тагынбаган бардыгын санайсыз, 85 грамм чыкса, зекет фарыз болот. 85-ке жетпесе, зекет фарыз болбойт. Алайдан болом, азыр Бишкекте жашайм. 2006 жылдан бери. Бирок учетум алайда. Ошондо мен айылга барганда намазды касыр окуймунбу, же толук окуймунбу? Кээде 1-2 ай жүрүп калам. Мындай. Алайдан келип Бишкектен үй алып, же ушул жерде жашап калдыңызбы? Бул жерде сиздин ватан, мындай чата мекениңиз ушу болуп калды. Ушул же толук окуйсуз. Алайда дагы үйүңүз болсо. Ошол үйгө бир жылда 1-2-3 жолу барып, 1-2 күндөн жатып турган болсоңуз, анда алайга барар замат толук окуйсуз. Ошто үйүңүз бар, Караколдо үйүңүз бар, Алматада үйүңүз бар. Кээ бирлердин 2-3 үйү бар, Москвада үйү бар. Аларда да ушундай. Эгерде үйүңүз бар, бирок квартирага берип койгонсуз. Макулбу? Анда ал жерге барсаңыз касыр окуйсуз. Сиз өзүңүз жашабагандан кийин үйүңүз болсо дагы. Үй болгондон кийин кичине төшөк-бөшөк, идиш-аяк болсун, вот ошол жерге. Эми азыр мына мисалы сизге ушундай да, ал эгерде 15 күндөн ары тура турган болсоңуз, бир жерге баргандан кийин ал жерде териштирбей эле сразу эле толук окуйсуз. 15 күндөн ары алайга барсаңыз, бол териштирбей окуйсуз. Кээ бирлер мисалы алайда ата-энеси бар, ата-энесинин үйү бар, бирок өзү студент болду, өзү үйлөнүп чыкты, Бишкекте жашайт, Бишкекте иштейт. Болду, ал үйдөн чыкты, ал ата-энесиники, ал өзүнүкү эмес. Айырга барганда касыр окуйт ал. Эгерде ошол кенжеси болуп, үйү ошонуку болсо, анда бөлөк кеп. Азыркы айткандай. Дальше. Устаз, менин оорум башымдан болгон үчүн отуруп намаз окуймун, саждага бара албайм, бирок кыйын болуп атат. Намаз окуганым кандай болот? Иштеке эмес, шарият бизге жеңилдик берген да. Биз эч кыйналбаңыз, жүрөгүңүзгө албаңыз, отуруп окуй бериңиз. Тура чөтө сажда кылбагандай болуп атам деп кыжалат болуп атат да, булчу. Ошо сажда. Шариятыбыз ушундай жеңил кылып койгон. Жолдошума турмушка чыгарда өзүмдүн баардык кемчиликтеримди, эч ким билбеген сырларымды айтып, ага тең эместигимди айтып баш тарткам. Бирок жолдошум койбой, сен мурдагы жашооңо эмес, экөөбүз үйлөнгөндөн баштап жооп бересиң. Мен деле бойдок жигит эмесмин. Ажырашкам деп акыры үйлөндүк. Бала чакалуу болдук. Арадан бир топ жыл өтүп, ортобузду ушак аралап, кайын журтум мени каралап, баламдын башын айланткансың деп ажыратып жатышат. Жолдошум мен баарын билгем, билип үйлөнгөм деп койсо баары токтой тургандай эле сезилет. Бирок ошентпей жатат. Аллахтын алдында сөз берип үйлөнгөнсүн, аягы жакшылыкка алып барбайт. Ачыгын айт десем, апамдарга каршы чыга албайм деп турат. Ошондо мен ачык айтып тийгеним үчүн күнөөлүүмүнбү?
айтпай тийсем деле болмок, бирок турмушумду жалган менен баштагым келбеген эле. Кантсем болот, ортодо балдарыбыз бар. Мына төрөйүн деп турам буюрса. Аллаху акбар. Өзү мындай тугандар. Адамда баарыбызда эле кемчилдик, ката, күнөө бар. Адам деген кемчилдиктин жыйнагы. Бирок ката күнөө болсочу, аны эч кимге айтпаңыз. Күнөөлөрүңүздү айтпаңыз Алладан башкага. Аллага айтыңыз, бенделерге айтпаңыз. Бирөөлөргө айтсаңыз, кайра ошо кылган күнөө жазыла берет. 10 жыл мурда мен арак ичип алып анан дискотекада, азыр ошо азыр ичкендей жазылат. Азыр арам иш кылгандай жазылат. Күнөөнү кылуу, күнөөнү айтуу да күнөө. Күнөөнү көрсөтүү да күнөө. Күнөөнү угуу да күнөө. Күнөөнү эстеп, Кудай сактасын, эми эске келип калат. Бирок эстеп, ошону элестетүү да күнөө. Ошон үчүн мына күнөөнү өзү болду, кемчилдик, тоба кылдыңыз, бүттү. Аллах менен эч кимге айтпаңыз болду аны. Не кереги бар ал? Турмушка тияка бияка деп неме кылып, жашоо ар кандай, шайтан дайыма ар кандай азгырып турат. Кереги жок аны. Аллага айтыңыз болду. Мен келин алсам сологой экен. Сол кол менен жумуш кылат. Картошка арчыйт, кыскасы бардыгын сол кол менен аткарат. Ушуну айтыңчы, кандай зыяны болот? Оң колго үйрөтүш керекпи? Кызматты кыла берсин сологойлордор, эчтеке болбойт. Албетте тамак жегенде, суу ичкенде оң кол менен. Үйрөтүш керек муну. Садака бергенде оң кол менен. Мени? Тамак ичкенде өзүнүн ошону үйрөтканда оң кол менен болсун. Амир кат жазып атат, бир нерсе алып атат, шыпырып атат, тактап атат, башка кылып атат, картошка арчып атат, сологой эчтеке болбойт. Бирок тамакка обязательно оң кол. Эгерде оң колу үзүрлүү болсо, ооруса, жана башка, анда сол кол менен жесе шарият уруксат берет. Бирок оң колу нормальный болуп турган сол кол менен шарият тыюу салат. Бул арам, шайтан менен чогуу жегендей болот. Ай садака бергенде да хадистерде келет, оң кол менен берген садаканы сол колу билбеген. Алымдарыбыз айтат, садаканы оң кол менен бериш керек экен дейт. Вообще-то бардыгын эле жакшы иштерди оң кол менен кылганга аракет кылыш керек, учурашканда деле. Бирок учурашканда жакшы эле оң кол менен учурашабыз, туурабы? Сол кол менен эмес. Мал жандыктардын зекети болобу? Эгер болсо кандай жана кимге берилет айта кетсеңиз. Мал жандыктардын бар, мына ал эми уй, төө, кой, буларда зекет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айткан. Төөлөрдөн болсо 5 төөгө жеткенде bir кой бересиз. Уйлардан 30 уйга жеткенде 1 жаштан өтүп 2 жашка өтүп аткан bir мейли ургачы болсун же бука болсун, кунажы болсун бересиз. Койлор 40га жеткенде орточосун бересиз. Жылкылар боло турган болсо, аны болжолду санап туруп бизде Ханафи мазхабта бергениңиз жакшыраак, мейли? Берип кое бересиз. Ал кандай? 40га бөлө бересиз да. $40,000 атыңыз барбы? $1000 зекет да. Бул дагы эгерде ошол бейге аралашкан болсо, жана мына жердеги талада 6 айдан көп жүргөн болсо, эгерде 6 айдан көп сиз өзүңүз үйдө кармаган болсоңуз, анда зекет жок ага. Сайыма деп коет буну. Мен Россияда мектепте иштейм, дежурный болуп. Кыздар ассаламу алейкум деп саламдашат. Бирок алар орус кыздар. Алар орус кыздар. Силерге болбойт, силер мусулман эмессиңер деп айттым. Ушул туурабы деп. Жок, андай деп эле го, саламдаша берсин. Салам аркылуу машалла ислам жүрөгүнө кирер. Башка да. Албетте биздеги мындай эреже бар, туугандар. Мусулман эместерге салам берилбейт. Эгерде сизге салам берсе, ва алейкум деп эле жооп берилет. Же болбосо саламун аля ман иттабаал худа деп саламдашсаңыз болот. Ассаламу алейкум эмес, саламун аля ман иттабаал худа, хидаятка ээрчигендерге салам болсун деп коесуз да. Ээрчисе салам болот, болбосо салам болбойт деген сөз да. Ана мыналарга иншалла жакшы мамиле кыла бериңиз. Сиз Россияда экенсиз, Кудай кааласа исламдын баалыгын көрсөтүп, кичпейилдик, жөнөкөйлүк, боорукерлик, кол ачыктыгыңызды көрсөтө бериңиз, мүмкүн иншалла исламды кабыл алып калар. Бир киши исламды кабыл алып калса, түбөлүктүү дозоктон кутулуп калат сиздин себебиңизден. Намаз ибадаттарды каза кылбастан Free Fire ойносо болобу? Намазды, машалла, намазда каза болбойт экен, мунуку. Ошол эле кезде бир ок менен 2 атат экен да. Мындай.
Кайсы ойын Алладан бекапар кылса, аны Абу Ханифа рахимахулла айткан макру деген. Эгерде ибадатка тоскоолдук кылып калса, арам болуп калат. Все равно бул кандай оюн болду, мен деле өмүр ойногон эмесмин, билбейм мен бул оюн эмне экен. Кыскасы убактыңызды текке кетирбей, анан көрөк башка билим менен, ден соолукка, же адалдан таап, адалга сарптап, кайрымдуулукка сарптаганыңыз жакшы. Оюмча мына бекер эле оюн болсо керек, туурабы? Так. Мен айына 20 000 сомдук 3 комнаталуу квартирада жашайм. Өзүм снимат эткем. Квартиранын ичинде балдарды толтуруп, алардан 19 500 сом чогултуп, өзүм 500 сом эле кошом, хазайындын макулдугун алгам. Уже 2 ай жашадым. Бирөөнүн акысына жашаган болбоймунбу? Эмне кылсам болот? Өзүңүз алган болсоңуз, өзүңүз төлөйсүз да, эчтеке болбойт бул. Бирок кээде эгерде балдар 19 500 бербей, 18 000 берип калат, же 15 000 же башка, бирок сиз квартирага ошо ээсине 20 000 сом сөзсүз беришиңиз керек. Сиз снимат этип алдыңыз, бирок бул нерсе да бирсин айтып коелу, ошол хозяинге айтып коюшуңуз керек. Канча балаң киргизип атасыз? 5 балабы, 6 бала, уруксат барбы, жокпу? Кээ бирлер болушу мүмкүн, мисалы 10 баланы салып киргизип алышыңыз мүмкүн да. Хозяин ага мисалы үйү эмне болот анда? Ошону баары айтып койгонго туура келет да. Кредит алган, той кылган адамдын тоюна барып ашын жесе болобу? Аллаху акбар. Эгерде бул кредиттен башка дагы кирешеси болсо, аны динге чакыруу максатында барса болот. Болбосо болбойт. Бирөө процент менен, бирөө арак менен кирешеси ушундай да. Анын үйүнө барып тамак жесе болбойт, аксырлар. Устаз, карадуа, сыйкыр, көз тийген адамды эмне кылыш керек? Өзүм медреседе окуйм, Куран окусам башым ооруй берет, кыйнала берем. Мындай, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан дуаларга бекем болуңуз, саар кеч. Ар бир намаздан кийин Ихлас, Фалак, Насты окуңуз, шам менен багымдатта 3төн окуңуз, жатаарда да 3төн окуңуз, өзүңүзгө дем салыңыз. Өзүңүз башыңыз ооруса, хижама кылыңыз. Дагы күн сайын кечинде эң жакшысы мындай, устара менен чачты алып коюңуз, дагы зайтун май менен жатаарда өтө көп эмес, азыраак массаж кылып, Фатиха менен массаждап туруңуз. Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Аллахым шифа берсин. Так, мен 3 жылдан бери тревога, паническая атака, невроз болуп ооруп жүрөм. Эч эле жакшы боло албай жүрөм. Көрсө бул оор психологический экен. Устаз, акыры мен Россиядан бир психологко жазылдым. Анын бир консультациясы 4000 сом экен. Устаз, мага бир жакшылап дуа берип коюңузчу. Ушул балейден чыгып кетсем, башка кыргыз туугандар дагы ушул балейден өтүш болбосун. Аллахым разы болсун. Аллахым шифа берсин. Ишиңизди жеңил кылсын, туруктуу шифа берсин. Жакшы айып кетиңиз, сакайып кетиңиз. Так. Менин бир досум ислам дининен кетип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды пайгамбар дебей атат. Агностик мен деп айтат. Бир Кудай бар деп ишенем, бирок пайгамбарды туура деп билбейм. Мен Куранды дагы окуганмын, 2-3 пара. Библияны да окуганмын. Мага көбүрөөк Библия жакты. Бирок Иса алейхиссалам Кудай деп билбейм дейт. Мен десем деле укпай атат. Бул мусулман эмес. Кудайды бир деп азыр эле айттык. Пайгамбарыбызга ишенмейинче ал мусулман болбойт. Албетте ал кичине азым-аз да билсе керек да. Сиз ага жакшы билгендерди алып барып дават кылдыртыңыз. Кудай кааласа иншалла суроолорун берсин, жооп бердиртип, жакшы бир маанай менен, Мен 2 жыл мурун телефон таап алгам. Ал телефон сатылып кеткен. Телефондун акчасын ошол адамдын атынан садака кылсам өтөбү? Же өзүнө бериш керекпи? Өзүнө бергенден уялып жатам. Айында таап албапсыз да сиз. Алып койгон экен. Урдаган деп айтпаш керек. Мусулман алып коет, урдабай. Мусулман аберин сакташ керек. Урдаган сөз, ошо шариятта өкүмү катыгыраак да. Алып койду деп ошо таабир кылынат. Өзүнө кайтарып берип коюңуз иншалла. Аракет кылыпчы. Өзүнө кайтарып берип коюңуз. Эми адыр Оюмча иншалла кийинки суроолорду кийин кылабыз го дейм.
Мына сурооға да бир жооп берип коелу. Азыркы мектептерде болуп жаткан жоолук маселеси боюнча айтып коюңузчу. Алла ыраазы болсун. Туугандар, мындай. Жоолук биздин маданиятыбыз, биздин ибадатыбыз, биздин бактыбыз. Бул эч кандай илимге, мектепке тоскоолдук кылбайт. Ар бир мусулман кыздын акысы. Биз мыйзамдуу, укуктуу мамлекетте жашайбыз. Буну жөндөн жөн эле бир талашка, жек көрүүгө, ушундай бир кастыкка алып келбеш керек да. Эмне кылат ушул? Мен таң калам. Анан кийин баягы жоолук барлар барго. Мейли, алар директорду, мугалимдерди чайга чакырсын. Аларга конфет, жоолук белек алып барып берсин. Анан дуа кылсын. Кудай кааласа жакшынакай кылып, өтө салбыратпай, жүдөттүрбөй жакшынакай кылып салыңыздар сиздер дагы. Ак түсү, жакшынакай түстү кылыпчы. Акырын сүйлөшүп жетсе болот. Буну кайра эле көтөрүлө берипчи. Так биздин тууган бул Алланын өкүмү бул. Балагатка жеткенден кийин Алланын буйругу. Каршы чыкпайлы. Наоборот, шарт түзгөнгө аракет кылайлы. Башында айткандай, бул биздин маданиятыбыз. Бул жерде аял затын чырайы, аял затынын бактысы, Алла Тааланын ыраазычылыгы. Андай кыла бербейли. Алла Таалам ыраазы болсун. Кудай кааласа азанда айтылып калды. Калган бир аз суроо калды, буну кийинкисинде. Ва ахиру да'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arham.